Ак Суу районуна караштуу Курбу айылындагы Старый Чарба аралык каналындагы оңдоп түзөө иштери 2 аптадан бери жүрүүдө. Жалпы узундугу 3 чакырым аралыкты түзгөн суу каналынан Түп жана Ак Суу райондорунун 700 гектардан жерлери сугарылат. Истерге да барайын деп аткан өзүм делечи. Анан же түп корбойт, мындан түп деле суу албайт. Саргөл тиги бекитип салган көпүрөнүн астыначы. Латоктучу көпүрө менен буушат. Мүшөккө топурак салып алып, анан ачкандан койрот бүт агып барып, латок бүткөн жерге үйүлгөн мындайчы. Анан ошондо менин жерим ошонун ар жагы. Анан толуп атып бер жакка ташыйт, суу бере албайбыз. Мына Алпынын көзү турат, мурдагы жылы ушул экөөбүз уруштук. Түп району боюнча быйыл 20 миллион сомдун тегерегинде каражат каралды. Мындан тышкары дагы ушундай эле Г150 блокторун коюп атабыз Сары Дөбө каналына. Мельничный каналына где-то 2 километр тегерегинде элер 80 латогу жана ошондой эле Жалар каналында элер 80 агада где-то 2 километр элер 80 латоктору коюлат. Суу жетпегендигине байланыштуу ушундай монолит бетон ошо облицовкалар менен жасалып атат. Бешка менен ары карай монолит менен алып кетсем деп атам. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министринин Түп районуна болгон иш сапары дал ушул Курбу айылындагы Старый Чарба аралык каналындагы сугатка даярдык иштери менен таанышуудан башталды. Андан соң Михайловка айылындагы Победа суу сактоочу жайынын абалын көрдү. Түп районунда кургак өрөөнү атыккан бул аймактын көйгөйү чоң, андыктан мурдагы фрегат системаларын ишке киргизүү менен толук кандуу реабилитация иштерине мамлекеттик бюджеттен акча каражатын бөлүп берүү маселеси жаралууда. Могу жерге суу толсо, ошолордун полясынан суу чыгат да, труба менен барыпчы. Ошону эле кайра ишке киргизсе. Муну абылып монтчулап атабыз. Муну атайын ушинтип отургузат экен. Атка качылап алып, баягы тамыры өлбөш үчүн. Отургузуп алып, анан тияка апарабыз, анан тияктан отургузуп атышат. Мындан сырткары Михайловка айылында 50 гектар жерге чычырганактын көчөттөрүн отургузуу иштери жүрүүдө. Бул саамалык Молдова өлкөсүнөн келген инвесторлор тарабынан ишке ашууда. Айтмакчы, бул өсүмдүк 3 жылда өзүнүн жемишин берип, анын көчөттөрүн сатыкка чыгаруу иштери жүрмөкчү. Ошондой эле аталган айылда 92 гектар жер аянтына интенсивдүү алма бак отургузулган. Түп районунун фермерлери асыл тукум багытындагы малдарды өстүрүүгө басым жасашууда. Алардын бири Ысык көл айылындагы Элеман асыл тукум чарбасы Чехиядан алынган сүт жана эт багытындагы уйларды багып келет. Айыл чарба министри аталган асыл тукум чарбасынын ишмердүүлүгүн дагы көрүп чыкты. Сүт маселеси болуп атат. Эң чоң көйгөйчү. Сүттүн арзандыгы, кылган эмгегибиз кичине акталбай атат. Тогуз булак айылындагы суу сактоочу жайынын, насостук станциянын жана дренаждык системасынын дагы көйгөйлөрү бар. Учурда аларды оңдоо иштерине акча каражаттарын талап кылууда. Ал эми Долон айылына жаңы сугат каналын салуу зарылчылыгы келип чыгууда. Бул аймакты сугат суу менен камсыздоо үчүн 600 метрге латок каналын салуу керек. Ар жылы түп суусу кирген убакта Сары Дөбө, Миңбулак айылдарындагы жайыт жана айдоо жерлерин жууп, жергиликтүү дыйкандарга көйгөй жаратып келет. Андыктан суунун нугунун жээктерин инерттик материалдар менен бекемдөө талабы турат. Сары Дөбө каналындагы көрүп тургандай аябай бузулуп, суу ашып, жолду бүт эле көлчүк кылып туруп, жарандарыбызга дагы көйгөй жаратып келген. Бир жагынан суу жетпесе дыйкандарыбызга, экинчисинен жолду суу басып, бир жарандарыбызга да аябай көйгөй жаратып келген. Ошону мына быйыл бүтүрүп, апрелдин бир 10-дорунда калбай ушул жерге биздин дыйкандарыбызга суу берели деп турабыз. Ошондой эле Айыл чарба министри Чоң Тогузбай айылындагы Сары Дөбө чарба аралык каналынын курулуш иштери, Жылы булак айылындагы ачык дренаж системасы менен таанышып чыкты. Сары Талугай айылындагы жаңы суу сактагыч курууга ылайыктуу жердин ордун дагы көрдү. Мына ушундай жалпы барлык багыттарда иштер жүрүп атат. Бул эми Түп районунун мисалында деле биз жалпы Кыргызстан боюнча жасалып аткан жумуштарды айткыбыз келет. Менин жеке иш сапарым Баткен областында дагы болду жакынкы күндөрдө, Ош областында, Жалал Абад областында дээрлик Кыргызстандын барлык областтарында жазгы талаа жумуштарына даярдык. Алардын жүрүшү, сапаты жана Айыл чарба министрлигинин жасап аткан реформалары бүгүнкү күндө өз жемиштерин бере баштаганын күбө болдук. Белгилей кетсек, өтүп кеткен жылы республикалык бюджеттен ирригация тармагына 951 миллион акча каражаты бөлүнүп берилген. Быйылкы жылы дагы ушул суммадагы каржы каралып жатканы дагы маалым болгон.
Насостук агрегаттарды монтаждоо, тазалоо иштери, сууну үнөмдүү пайдаланууда каналдарды бетондоо иштери сугат мезгилине чейин даяр болушу зарыл. Гүлбарчын Молдоева, Нурдин Нурманбетов, Асылбек Касьянов, жаңылыктар Түп району.